айла жок өчөө чыгып баклажка тергенге, темир тергенге аргасыз болгондо мага көбүнчө темир тапкан көбүрөөк пайда алып келген да, чынын айткандачы. Мен башында иштеп акчасын бербей онго караганда. Ооба. Мен просто башында чейин баклажкадан азыраак акча түшөт эле да. 13 жашында жетим бөтөлкө чогултуп, көчөдөн темир терип, ар кимдин үйүн жыйнап, бирок акчасын ала албай ыйлап, 47 күн комада кыймылсыз жаткан апасын багуу үчүн жан өрөгөн Айтурган. Кенедей кыз мындай оор тагдырды кантип көтөрдү дейт чыгарсыз. Бирок тагдыр башка салса айлабарбы? Баатыр кыз десек болот. Ошол кенедей кыз кийин Кайрымдуу Бол фондунун жетекчиси Азамат Байматовго жолугуп, жакшы адамдардын жардамында үйлүү болуп, учурда Кайрымдуу Бол фондунун кызматкери. Бирок асылган оору айыкпай, апасын дарылатуу үчүн жардамга муктаж болуп турган чагы. Çarşamba benim bayramım, birliğim, şundan yaşayacağım. Kançalık vuruşsa da, kançalık bir günde 99 vuruşup, sistemle yaşadım. Mende bunday uçurlar buldu. Mektepte okup жүргөндө, студент болуп жүргөндө дагы мамамдын кarakteri башкача да, оор басырыктуу, анан бетке шар-шар айтып салат да, катуу-катуу көргөн нерсесинчи. Анан кийин группалаштарым, классташтарым айтат, неге ушу мамаң аябай жаман. Өчө мамам кантип жашап жүрөсүң депчи. Мен көргөндөн кийин жашайм да, жети ай көтөрүлдүм, ошону кичинекей кезинде мен кылып жүргөм. Bakkandan кейін неге мен бакпайм? Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы? Биз сиздерге негизи мурун чыкканбыз Азамат Байматов байке аркылуу, анан эми дагы бир жолу чыкканга мажбур болуп турам. Жаман көрбөй, туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Ошол убакта кыйналып турган учурда ар бириңиздерге жардам берген ар бир адамга жок дегенде финансылык жактан болбосо дагы жылуу сөзүңөрдү айтып, колдоо көрсөтүп, комментарий жазып, жылуу сөзүңөрдү айтканыңыз үчүн баарыңарга эки дүйнө ыраазы болсун. Мен да ыраазымын. Ушул убакытка чейин кимдер жардам берсеңер дагы дуабыздабыз дайыма. Анан бул жакта менин сиздерден жардам сурап чыккандын себеби мен өзүм иштеп аракет кылып көрдүм. Мамамды дарылатканга аракет кылып көрдүм. Каражат жагынан да өзүм элден жардам сурабай аракет кылайын дедим, бирок колуман келбейт экен. Себеби мамамдын башында гематом бар эле. Ал жетишпегенсип, азыр ашказанда баягы мамам ооруп аткан учурда дарыларды көп колдонуп алгандыктан ашказанда опухоль, шишик пайда болуптур. Ошол шишикти алдырыш керек экен. Азыр мамам чай, тамак эмес, карандай сууну араң уртап атат. Түнү менен уктай албай кыйналып, күндөн күнгө мамамдын абалы оорлошуп баратканын көрүп, айла жок чыктым да. Жардам сурап, бул жашоодо мамамдын жаш кезинде көргөн кыйынчылыктары мен жүрөгүм өзү айтып берип отурса, жүрөгүмө катуу тиет да. Ошол мамам көргөн кыйынчылыктарды мен бирин да көрбөптүрмүн ойлосомчу. Анан жок дегенде ушул мамамды колдоп ушуга чейин багып келдим. Эми менин жакшылыктарымды, менин жетишкендиктеримди мамам маңдайымда мен менен бөлүшүп, мен менен бир катар чай ичип отуруп, маңдайымда отурганын каалайм да. Ошого сиздерден колуңуздардан келишинче жардам бериңиздерди өтүнөм. Бул жашоодо өмүрдө апамдан башка эч бир адамым жок, жакын адамым жок да. Өзүм жалгыз кызмын. Мамам кээде туруп ушу мамама ыраазы болуп кетем. 9 ай эмес 7 ай боюнда көтөрүп, өзү кыйналып төрөсө дагы, кесар жол менен төрөсө дагы, кийин кыйынчылыктын, турмуштун оор күндөрүн көрсө дагы мени башка бирөөгө сатып жибербей, берип жибербей, ошол жалгыз кызым, Кудайдан тиленген кызым деп багып, ушул даражага чейин жеткирип өстүргөн жалгыз гана апам да.
Өзүмдүн атам 3 жашында каза болуп калган. Анан жалгыз кызмын. Жашоодо ушул эң биринчи Кудайга, Кудайдан кийинки эле мени 7 ай көтөргөн ушул мамама да. Ушу мамамдан башка жакшы сөзүмдү айта турган, уга турган, менин кыялымды көтөрө турган, ушу баардык жагынан да колдоо көрсөткөн жалгыз гана мамам. Башка адамым жок. Баягы жакшы эле да ичиңен жакшы элемин дей берет экенсиң, бирок өзүңдүн ичиңен кыйналат экенсиң аябай. Жок дегенде эл катарында бир жак капталым иштеп да өзүм менен өзүм басканым да жакшы экен. Мен бир капталым да иштебейт. Бутумдун манжалары иштебейт. Бир күндө турайын десем жыгылганым көп басканыма. Анан азыр уйку безим менен ашказанда жара шишик бар. Анан жалгыз эле кыз эми таап келет. Таап келген менен бул ооруга ушунчалык мындай маанилүү караш керек экен да. Буга ушунчалык жардам керек экен. Андан башка менин акыбалым азыр чындыгында өзүмө кыйын. Бирок ошо кыйынчылыкты кээде билгизбегенге аракет кылам, бирок өзүмө кыйын. Түнү менен кээде уктабайм, ичиме суу басып чыгам. Докторго барсаң, ал доктор деле менде жок нерсени айтат. Антип бирок андай нерсеге кылайын десең, өзүңдүн шартың болбогондон кийин каяктан кандай кылып жасай аласың? Бул жакта маанда болгон текшерүүлүүдөн өткөргөнгө аракет кылып өткөрсөм, ошол маамдын ашказанынан язва деп операция жасатылган экен мындан 20-25 жыл мурун. 20 жыл мурун. Азыр көк боорум жок, ашказандын бир эле бөлүгү бар, 2 бөлүгү жок. Өзүм инсульт алгам, башымда гематом бар. Бир жагым жакшы кыймылдабайт, бир бутум такыр эле кыймылсыз, өзүмдү толук кармап баса албайм. Ошондуктан айламдан кеткен үчүн ушу эл журттан жардам сурап чыктым. Кагылайын жакшыларым, урматтуу эл журт, колуңардан келсе жардам кылгыла деп суранам. Колуңардан келсе, урматтуу жакшылар, жок дегенде 2 мүнөт убактыңарды бөлүп койсоңор мүмкүн, ойлонорсуңар. Бул жакта мен фонддо иштегендиктен ар кандай адамдар келгенин көрүп атам. Анан өзгөчө мамадагы ошо шишик бар дегенден кийин химия алсын деп врачтар бир нече врачтарга алып барып көрсөттүм. Частныйына дагы, госуна дагы алып барып аракет кылдым. Химия кылбай башка жол менен дарыласа болбойбу десем, жок, химия алыш керек деди да. Анан өзүм жумушта отуруп ар кандай именно ошол химия алып, кыйналып, оору күчөп кеткен көрүп, мен мамамды химияга бере албай жатам азыр. Ишенич жок болуп атат да. Мен мамамдын өзү азыркы ушул абалы турганын ого бетер кыйнаттыргым келбейт да. Ошондуктан анан мен кагаздарым баарын Индия өлкөсүнө документтерин жибергем, анализдерин жибергем. Ал жакта операция жасалыш керек экен. Операция $12,000 деп айтты. Андан тышкары дагы барып келишибиз менен $20,000 каражат керектелет. Мен жөндөн жөн гана эгер бул акча аз суммада акча болсо өзүм тапканга аракет кылмакмын. Ушуга чейин аракет кылып иштебеген жумушум калган жок. Аракет кылып тапмакмын, бирок көп сумма, түшкө кирбеген сумма болгондуктан айла жок сиздерге жардам сурап чыкканга аргасызмын. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер, замандаштар. Бүгүнкү күндө чындыгында ушундай кайрылууларды кайрылып атып, мындай чын оорудан билбейм ким кандай түшүнөт. Ооруп аткан адамдардын жанына келсең, ошонун тартып аткан түйшүгүн көрүп, жашоосундагы кыйынчылыгын көрүп, мындай карап туруп кыйналып кетесиң. Анан жашоодо ошол жашап атып кыйнап аткан кыйынчылык андан дагы бетер да. Ошон үчүн достор, азыр менин жанымда турган Айтурган деген кызды, Кыргызстан кызы, муну көпчүлүгүңүздөр жакшы тааныйсыздар. Анткени себеби биздин Айтурган Кудайга шүгүр анча-мынча кыздарга караганда мындай тың, оокат тириликке тың, өзүнүн мындай жашоосун жакшы бир эмеге
жетелеген кыздардын катарында да. Бирок ошол эле учурда мына Айтурганга жолукканыма бир канча жыл болду. 6 жыл болуп калдым. Анан бул күндө эми достор кайрылууда каргасыз болот экен айрым учурларда. Азыр Азамат байке колунан келишинче өзүм аракет кылайын деп өз аракетин кылып, аябай чуркап Кыргызстанда алып барбаган жери калган жок. Өткөндө Ошко да алып барып келди. Тияка алып барат, бияка алып барат. Апанын болгон тиреги, жөлөгү мына ушул Айтурган. Мына үйдө ушу экөө отурган ушу эне менен кыздан башка эч ким мындай жакындары, туугандары болбогондуктан мындай маселе өзү кыйын экен да негизи кыз бала үчүнчү. Анан мен да катардамын мына бул үй бүлөдө. Мен мына бүгүнкү күндө биз бир тууган болуп табышып, мен тирекмин мына колуман келишинче. Ошон үчүн достор, эң кыскасы ушул экран алдында реквизиттер мына ушул үй бүлөнү өзүнө таандык. Келгилечи колдон келишинче мына апанын ошол эл барган Индияга барып жакшырып, ден соолуктарын жакшыртып келгенине бир себепкер болуп берейли. Ошого жарайлы, анткени ошол Айтурган өзү айткандай канча кыйынчылыктардын баардыгын мына туруштук берип, ушул күнгө жетип, анан мынакей деп Айтурганды чоңойтуп, жакшылыгын көрөйүн дегенде, мунул дарт чындыгында мындай дагы жашашлыкка мүмкүнчүлүк берип бербей тургандагыдай жак акыбал болуп атат. Күн санап оорлошуп, анан ошон үчүн колуңуздардан келишинче кол сунуп коюңуздарды өтүнөм. Сураныч катары, анткени апалар жашасын, жакшылыктарыбызды көрсүн. Эми бул кайрылуунун баардыгы жөн гана ошо жакшы адамдар үчүн да, түшүнгөн адамдар үчүн. Анан балким ар кандай дагы пикирлерди айта турган адамдар үчүн алдын ала айткым келет. Оостон чыкса жакшы сөз чыкса жакшы экен. Жазсаңар жакшыны жазгылачы. Жаман нерселердин баарынан делгеле алыс болойлу. Ошон үчүн мындай сын пикирден алыс болуп, анан көрө колдон келишинче колдоо көрсөткөнгө чакыр кылам. Ошол анткени бул үй бүлөдө дагы бир күлкү, бир шаң болушуна себеп болуп калайын. Аллах Таала берген келселеп берем деген берип атат бергендерге. Ошо бергендер садака, зекет дегенди билип берип койсо эле, буюрса баары жакшы болот. Аллах баарыңыздан разы болсун. Эч ким алмаштырбай, мамам да айтат уш жерге билдикинде болгон байлыкты алып келсе да сен да эч ким өбөйүн депчи. Эч ким өбөрдү. Буюрса, Кудай буюрса. Кичекей Айтурган бүгүн чоңоюп, Кудай буюрса. Зыпыйып, Кудайым буюрса. Кудай жардам берсин Айтурган. Апалардын батасын ала жашайлы, Кудайым буюрса. Ар бириңиздерге дагы бир сом берсеңиздер дагы, бербесеңиздер дагы, жок дегенде жылуу сөзүңүздөрдү айтсаңыз да, мамам дагы ушул комментарийлерди окуп турат. Окуп алып ушундай кичине болсо дагы ошо чоң жардам болот эле. Баарыңыздарга дуа кылып, ар бир кыргыз эч бир адам оорубасын, дүйнө жүзүндө аман болобу, ден соолукта болобу. Эң биринчи ден соолук экен. Мен жумушта иштеп жүрүп дагы мен сіздерге кайрылып жардам сураган себеби кээ бирөөңүздөр үйү бар турбай өзү деле иштесе жетишет да, чоңойгон турбайбы деп да айтышыңыздар мүмкүн. Мен жумушта отуруп, Ошто, Бишкекте 1 эмес 2-3 особняк бар. Астында жип машина айдап келип, эл жардам бергенге милдеттүү видео тартып бербейсиңерби деп да кайрылган жарандар бар. Аларды да көрүп жатам. Аябай жашоодон кыйналып жаткан адамдарды да көрүп атам. Жашоо адам 5 кол тең эмес экен. Анан туура түшүнүп, жаман көрбөй, колуңуздардан келишинче жардам берүүңүздөрдү өтүнөм сиздерден. Чоң рахмат. Алла эки дүйнө разы болсун. Азат байке, эң биринчи Аллага, андан кийин сизге разыбыз. Байке достор, азыр мен Айтургандын отунканасындамын да. Мисалы мен могу жерде мына берде печка жаап, кышкысын азыр кыш келип атат, кышка даярдык. Мына печкага Айтурган от жагат да. Бирок Айтурган отту кандай жагат? Мына маселе монда, мына карагылачы. Муну Айтурган өзү бирден жумушка барат, мына карасаңар Кайрымдуу Бол коомдук фондунун кызматкери. Бизде кандай кызматкерлер иштейт экенин билгиле. Мына муну мактанып айткым келет. Мынакей.
күндүз жумушта отурат дагы канчалык муктаж адамдар кайрылып атат. Ошолорго жумшак мамилесин жасап, колунан келишинче мындай бир жакындан жардам берип, кыйналып келген адамдарды жакшы түшүнөт, айтурганчы, анан ошо түшүнөт деп айтурганды атайын ушул эмени тапшырганбыз. Эми мына карасаңар, мына отундун бул жагынан мына мынтип көрсөтөйүнчү. Мынакей. Эми мени чийип койгондой го, чийип карачы. Мындай кыргыздын кыздары менен только мактаныш керек да. Мына карагылачы. Мына. Эмне деген отун бул? Мына. Ну погоди дейби, ну погоди жийип койгондой. Алтыным десе. Мынакей. Молодец. Айтырган карындашым мына. Ушундай кыргыздын кыздары чындыгында көп болсун. Эшикке чыгып эркектин ишин кылат. Мынакей. Мен кече эле уй сабап айткам. Мен уй сабап атсам, бул чыгып алтын деп көрдүм, отун жарат. Ушундай сонун көзүрмемдер. Анысы кандай достор, мына ушундай кыздарга эмне керек? Поддержка керек. Колдон келишинче айтылган бекен бол, мына ушундай, ушунуңдан жазба, мээнеткечтигиңден жазба, мээнеткеч айтылганчы. Просто бизден бир аз поддержка керек. Ал поддержканы айтылган сурабайт эле, бирок апанын ден соолугуна байланыштуу болуп аткандыктан гана аргасы суроо болуп атат. Ато айтылган алайын деп эмес, берейин деп жашагандардын катарында алтыным бар болду карындашым.